2025 yılın 19 iyul günü Карасу району Карасу шаарына караштуу Агыркөл участкасында турак жайдан өрт кырсыгы катталгандыгы боюнча 15тен 6 мүнөт өткөндө кабар түшүп, Карасу району өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн биринчи расчет 15тен 9 өткөндө чыгып, 13 өткөндө жерине жетип жүргөн, өрт кырсыгы чоң болгондугу боюнча ошончо дагы 2 расчет иштеген, 15 адан сырткары бул жерде газ болгондугуна байланыштуу жарандык коргоонуу кызматтары тартылган, бир водовоз тартылган мэрия тарабынан, электр тоолорун өчүрүү боюнча элестер, адан сырткары тез жардам унаасы да кошумча тартылып, азыркы учурда өрт кырсыгы 16:07-де урчоого алынды. Азыркы учурда өчүрүү жумуштары жүрүп жатат. Бул жерде турак жайдан кошунасынын навесине, адан нар жакта жеке менчик алтын эне бала бакчанын ашканасына өтүп кеткен. Бул жер бала бакчада жалпы 87 бала болгон. Алардын бардыгы жарандык коргоонуу кызматтары тарабынан эвакуацияланып, ата-энелерин өткөзүп берген. Азыркы учурда өрт кырсыгы өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан өчүрүлүүдө.